Кечээ Бишкектеги Элебесов жана Щербаков көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан имараттан өрт чыкты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы маалымдагандай, аталган жайдын биринчи кабатында дүкөн, экинчи кабатында тигүүчү цех жайгашкан. Тилсиз жоо имараттын чатыры жана экинчи кабаттагы цехти каптап, болжол менен 200 чарчы метр аянтты өрттөнгөн. Өрттү өчүрүүгө жалпы 3 бөлүм жана штаб тартылган. Өрт саат 5:30 чамасында чектөөгө алынды. Ошто 5 миллион сом уурдаган деп 2 өспүрүм кармалды. Маалыматка караганда, алар бул акчаны 22 январда шаардагы кафелердин биринен уурдап алышкан. Шектүүлөр уурдалган акчанын көпчүлүк бөлүгүн бекиткен жеринен таап беришкен. Мыйзамсыз лотерея ойноткондор кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, Ош шаары жана облусунда мыйзамсыз лотерея ойноткондор аныкталды. Анда жарандар лотереялар жөнүндө мыйзамынын талаптарын бузуу менен Ош шаарынын жана облустун аймагында тиешелүү лицензия албай, Ош Сила аталышындагы профессионалдык лотереяны уюштургандыгы белгилүү болгон. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, аталган адамдарга финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын түштүк башкармалыгы тарабынан мыйзамсыз иш-аракеттерди токтотуу боюнча бир нече жолу эскертүү берилгени менен алар белгиленген көрсөтмөлөрдү эске албай, лотереяны уюштурууну уланткан. Лотерея ойноткондор билеттерди сатып, акчаны Н-банк тиркемеси аркылуу алып жүргөн. Ал эми лотереянын жүрүшү YouTube аркылуу көрсөтүлүп турган. Лотереянын уюштуруучулары жашаган үйдө тинтүү жүргүзүлгөн учурда ойнотула турган унаалардын документтери, лотерея барабандары, билеттери жана тергелип жаткан ишке тиешелүү башка буюмдар жана документтер алынган. Бишкекте унаадан акча жана телефон уурдоого шектүүлөр кармалды. Милицияга жаран кайрылып, Чыгыш 5 кичи районунда белгисиз адамдар унаасынын алдыңкы каптал айнегин талкалап, унаадагы 50 000 сом салынган сумкасын жана Samsung үлгүсүндөгү телефонун уурдап кеткендигин билдирген. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 35 жаштагы жана 34 жаштагы жарандар кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда алардын башка уурдоо иштерине катыштыгы такталып жатат. Сузак районунун бир катар кызматкерлери кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамсыз жер сатууга айыпталууда. Бул туурасында УКМК билдирди. Сузак райондук архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн адиси, Сузак айыл өкмөтүнүн жер маселеси боюнча адиси, кадастр мамлекеттик мекемесинин райондук бөлүмүнүн адиси жана айыл өкмөт башчысынын мурдагы орун басары, ошондой эле мыйзамсыз бүтүмдөрдү түзөөгө ортомчулук кылган жаран колго түшкөн. Кармалгандар жасалма документтерди колдонуу менен айыл чарба өндүрүшүнө гана ылайыкталган жер тилкелерин жеке турак жай курууга мыйзамсыз саткандыгы аныкталды. Алардын жашаган жана иштеген жерин тинтүүгө алганда жер тилкелерине тиешелүү 500дөн ашуун жасалма белгилери бар документтер табылган. Бишкекте алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. Өткөн жылдын март айында Бишкек шаарынын тургуну Toyota Camry унаасын сатам деген шылтоо менен 173 000 сом жана $300 акчасын алып алдап кеткендигин билдирген. Шектүү катары 37 жаштагы адам кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Аламүдүн районунда үйдүн ээси уурулукка келген жаранды кармап алды. 6 март күнү белгисиз адам эч ким жоктугунан пайдаланып, Акжар жаңы конушундагы үйлөрдүн бирине кулпусун сындырып кирген. Ал үй окаттарын чачып жатканда үйдүн ээси келип ууруну колго түшүргөн. Үй ээси ууруну качып кетпесин деп бакка байлап койгон, андан соң милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Кармалган адамдын өздүгү такталып, ал мурун сот жообуна тартылган 32 жаштагы адам экендиги аныкталды. Шектүү убактылуу кармоо жайына камакка алынды. 7 март күнү Чүй облусунун Токмок шаарынын Жантаев көчөсүндө жайгашкан курулушу бүт элек 9 кабаттуу турак үйдөн 24 жаштагы эркек адам секирип, өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жерине ыкчам түрдө 4 куткаруучу тартылып, жогоруда аталган жаранды сүйлөшүү жолу менен аман-эсен алып түшүп, жакындарына өткөрүп берген. Алдын ала маалымат боюнча, ал адамдын абалы туруктуу.
4 март күнү Казакстандын Актөбө облусунда түндүк айланма жолунда жүк ташуучу КАМАЗ менен кобальт унаасы сүзүшүп 4 адам каза болду. Бул тууралуу полиция КЗ билдирди. Маалыматка караганда каза болгон айдоочу менен 3 жүргүнчү Өзбекстандан жарандары болушат. Алар окуя болгон жерде көз жумган. Учурда жол кырсыгын териштирүү иштери уланууда. Италияда Римге жакын жерде машыгуу учурунда 2 аскердик учак сүзүшүп, 2 учкуч тең каза тапты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. 7 мартта кырсык катталган. Анда Италиянын куралдуу күчтөрү машыгууну Ю-208 учагы менен ишке ашырып жаткан. Булар учкучтан тышкары 4 жүргүнчүнү ала турган жеңил учактар. Учактар абада кагылышкан, жагдайлар азырынча белгисиз. Сыныктар Римге жакын жайгашкан Альфредо Барбери аэродромунун жанында айылга түшкөн. Талас облусунда 8 килограммдан ашуун баңгизат сатууга аракет кылган жаран кармалды. 7 февраль күнү Кара-Бура районунун аймагында жарандын банги каражаттарын мыйзамсыз сатуу менен алектенип жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 8 февраль күнү саат 3:30 чамасында Кара-Бура районунда шектүү баңгизатын сатууга аракет кылып жаткан учурда кармалган. Кармалган жарандан марихуана табылып алынган. Соттук экспертизанын жыйынтыгында алынган зат 8 килограмм индиялык марихуана экендиги аныкталган. Кармалган адам баңгизаттын ар бир килограммын 60 000 сомдон сатууга аракет кылгандыгы дагы аныкталды. Жалал-Абад санаторийинин директорунун орун басары кармалды. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Жалал-Абад санаторийинин директорунун орун басары бейтаптардан акча талап кылып жүргөндүгү үчүн кармалды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Такталган маалыматтарга караганда, кармалган адам дарыланып жаткандардан кошумча медициналык процедураларды санаториялык китепке киргизүү үчүн акча талап кылуу менен алектенип жүргөндүгү аныкталган. Иш жүзүндө ал процедуралар бекер болуп, санаторийдин медициналык прейскурантына киргизилген болчу. Кармалган адам убактылуу кармоо жайына камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. Токмок шаардык милициясынын тергөөчүсү колго түштү. Токмок шаардык милициясынын тергөө кызматынын улук тергөөчүсү пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматтарга караганда, тергөөчү 50 000 сом пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Кармоо иш-чарасы Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн. Тергөөчү жаранды кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен коркутуп акча талап кылып келгендиги аныкталды. Шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Аялдар абагына 8 телефон ыргыткан жаран кармалды. Чүй облусунун Аламүдүн районунун Степной айылында жайгашкан номер 2 мекеменин аймагына 6 мартта саат түнкү 1:30 чамасында тыюу салынган буюмдарды ыргытуу аракетин ыкчам бөлүмүнүн кызматкерлери алдын алды. Бул тууралуу Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда, жүргүзүлгөн профилактикалык ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында аталган мекеменин сырткы аймагында 36 жаштагы тургун негизги дуал аркылуу мекеменин ички аймагына ыргытуу жолу менен тыюу салынган буюмдарды киргизүүгө аракет кылып жаткан учурда кармалды. Кармалган жаранды тинтүүдө анын жанындагы сумкасынан 8 дана уюлдук телефон жана 1 дана сим-карта алынган. Бул факты Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобуна өткөрүлүп берилди.